Тажик президенти Эмомали Рахмон УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке эмне деди деп ойлойсуз? Бул суроо көпчүлүк интернет колдонуучуларын кызыктырууда. Видеодо кол алышып, учурашып, узак убакыт сүйлөшкөнүн көрүүгө болот. Мындан тышкары сактоо эрежелерин бузуулар, пломбалардын жоктугу, ошондой эле башка бир катар укук бузуулар аныкталган. Бул факт боюнча материалдар мыйзамга ылайык, андан ары укуктук баа берүү жана соттук чечим чыгаруу максатында укук коргоо жана сот органдарына өткөрүп берүү үчүн даярдалып жатат. Бурдагы мамлекеттик оорукананын имараты жанаша жайгашкан жалпы 88 сотка аянты менен мамлекетке кайтарылды. 2010 жылы ачык аукцион аркылуу оорукананын имараты жер тилкесин бузуу менен көмүр казуу компанияларга жеке менчикке сатылган. Кийинчерээк Сүлүктүү шаарында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Global Корумтор Майнинг жоопкерчилиги чектелген коомун мыйзамсыз банкроттук жол жобосу боюнча тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында салык кызматынын Айтматов району боюнча башкармалыгынын киреше бөлүмүнүн мамлекетти мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айышка күрөш уланып жатат. Эмнегедир Түркияга барып түшкөндө туура эмес конуп алып, түрктөрдүн токтоп турган самолетунун канатына тийип, кичине авариялык состоянияга туш келет. Бул жерден гуманитардык жардамды түшүргөнгө болбойт. Бул аварияга учурап бир жолу кайталап коеюн. Анан Кумтөрдү Садыр Жапаров алып чыкпаса, мен ачык эле айтып коеюн. Өкмөттүк комиссия түзүлөт беле, түзүлбөйт беле, ким билет? Анан кийин ошол кишини ошол жака отургузуп коюп, анан бүгүн анын сыртынан биз ушул жерде Кумтөр маселесин карап атканыбыз. Жоопторду айтсын. Экинчиден, урматтуу Алымбеков, Садыр Жапаров, в отличие вас, ошол Ыссы көлдүн кулунумун деп болгон чындыкты айтып, элге жеткирди. А сиз болсо, ошо уулу Садыр Жапаровду камсыз кылып бериңиздер деп. Сиз азыр айттыңыз, теги сот чечет деп. Сот билеби бүгүнкү күндө именно каралып аткан. Себеби сот алып келип туруп бир айга берге жашатып кое албайт да. Именно 20 күнү саат 9:30 каралып атканын билеби. Эгерде биле турган жыйынтыгын караганда ишенбегендей кылып туруп мамлекеттик комиссия түздүк да. Эми азыр ошонун канчалыгы чын экен, чын эмес экен угушубуз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, Асылбек Шарипович, сизге мына биз 2 ай мурда фракциянын атынан атайын сураныч кат. Кумтөр боюнча мына бүгүн коалиция карап атат. Кумтөр боюнча өкмөттүк комиссияныкын. Өткөндө мен официалдуу түрдө кат жазганмын. Парламентте караганда сөзсүз түрдө мени чакыргыла. Себеби ачыла элек фактылар бар, коррупциялык элементтерде. Ошолордун бардыгын ачып беришибиз керек.